Каныбек Салиевич Бакиев катышкан кылмыш иши тууралуу соттордун чечими боюнча келип чыккан суроолорду эске алуу менен Кыргыз Республикасынын жогорку соту биринчи жана экинчи инстанциядагы соттор тарабынан бир катар мыйзам бузууларга жол берилгендигине байланыштуу ишти жаңыдан кароого жөнөткөн. Иш боюнча күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө тийиштүү баа берилген эмес. Азыркы Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексте актоонун негизги катары күнөөсү далилденбегендиктен актоо каралбагандыгына карабастан соттор өкүмдүн актоо бөлүгүн кабыл алууда Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 340-беренесинин талаптарын бузуу менен жогоруда көрсөтүлгөн негиз менен акташкан. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштери боюнча соттук коллегиясынын 2021-жылдын 21-апрелиндеги токтому менен прокурордун кассациялык сунушу канааттандырылып, ал эми Каныбек Салиевич Бакиевди актоо тууралуу жактоочунун даттануусу канааттандыруусуз калтырылган.